Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле талаадагы дыйкан анын жинине тийип жаткан коёнду талаада аткылап жүргөн. Бир канча жолу аткылап коёнду өлтүрө албай коюп, коён болсо качып жүрүп отуруп жолдун жээгине чыгат. Ошондо дыйкан дагы бир жолу ок чыгарып, андан ары экран караңгылап унаанын авария болгон үнүн угабыз. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Индиянын кайсы бир шаарчасында жашаган Акаш менен таанышабыз. Анын көзү азиз болгону менен өтө таланттуу пианист болуп, өзү жалгыз жашагандыктан үйдөгү баардык нерсени өзү кылчу. Ал үйдөн чыкканда ар дайым эле аны бир бала тынчын ала берчү. Ал бала Акаштан "Мен сизди унаага чейин жеткирип барайын, сиз мага акча төлөп бериңиз" десе, Акаш ага болбой өзүм эле барам деп кетип калат. Акаш түз эле музыкалык аспаптар дүкөнүнө барып, сыягы ошол жерде пианино чертип акча табат окшойт. Анан да биз Акаштын жакында Лондонго кете турганын билебиз. Ошол жактагы белгилүү көңүл ачуучу жайлардын биринде Акаш өзүнүн пианиносунда ойномокчу болуп жаткан. Дүкөндүн ээси болсо албетте Акашты кармап кала албайт. Ал тескерисинче Акашты мактап, анын көзү азиз болсо да ушундай аракетчил экендигине таң калат. Кийинки көрүнүштө биз мурунку актер Прамод Синхи менен таанышабыз. Ал өзүнүн жаш аялы Симми менен жашачу. Алардын ортосундагы жаш айырмачылыкты элдин баардыгы сындаганы менен Прамод менен Сими бактылуу үй бүлөлөрдүн бири болчу. Азырынча экөө гана жашашат. Бирок Прамод мурунку аялынан кызы бар болуп, аны менен бат-баттан сүйлөшүп тургандыктан кээде ал үйгө да келип турчу. Ошентип Акаш көчөдөн өтүп бара жатса эле, скутер айдаган София деген кыз Акашты кокусунан сүзүп алат. София дароо эле Акашты тургузуп андан кечирим сурап, Акаш эч нерсе болбойт дегенине карабай эле, андан кечирим суроо иретинде аны кафеге алып кирип тамактандыра баштайт. Экөө бир аз сүйлөшүп калышкан соң София Акаштын пианист экенин билип, дароо эле Акашты атасынын ресторанына алып келет да пианинода ойното баштайт. Акаш Софиянын атасы менен да таанышып, кызыгы ошол күнү Акаш үйүнө кайтып келген кезде көз айнегин чачат да көзүндөгү кандайдыр бир катмарды чыгарып, андан ары эч нерсе болбогондой эле үй тиричилик иштерин кыла баштайт. Биз ошондо Акаштын калп эле көзү азиз адам болуп, пианинода ойноп акча таап жүргөнүн билебиз. Сыягы көзү азиз пианисттерди өтө баалашып, жакшы акча төлөп беришет окшойт. Бирок Акаш музыкадан чындап эле эргүү алып, үйүнөн да чертет. Калп эле көзү азиз болуп, ар кайсы жерлерде пианино ойноп, өзүнүн карьерасын дагы акырындан куруп келаткандай. Дал ушундай ишти көрүп калган соң эми аны Лондонго чакырып жатышат. Эртеси эрте менен эрте эле София келип Акашты алып кетип, көрсө кечээ күнү Софиянын атасы Акашты биздин ресторанда ойнойсуң деп сүйлөшүп коюшуптур. Алгачкы күнүндө эле ресторанда пианино ойноп жаткан Акашка көп элдердин көңүлү бурулуп, анын талантын баалап макташат. Албетте элдин баардыгы аны сокур экен деп ойлошот. Ошол ресторанга келген мурунку актер Прамод дагы Акаштын талантына суктанып эле анын жанына басып келип, аялы экөөнүн үйлөнгөнүнө 3 жыл болгондугун айтып, ошол күнкүгө анын үйүнө келип пианинода ойноп берип коюусун суранат. Прамод калп эле аялы Симмиге "Мен ал күнү шаарда болбойм" деп койгону менен, ошол күнү аялына күтүлбөгөн жерден белек кылайын деп жаткан. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошол күнү кечинде София кайрадан Акашты үйүнө жеткирип келип, бирок жамгыр жаап калгандыктан София кете албай Акаштын үйүндө калып калат. Акаштын көзү азиздиги София үчүн эч тоскоолдук жаратпай, экөө сүйлөшсө сөздөрү түгөнбөй эле бири-бирине өтө жакын болуп кетишет. Сыягы ошол күндөн тарта экөөнүн ортосунда бир нерсе башталды окшойт. Ошентип эртеси күнү Акаш кечээ чакырып кеткен Прамод Синхтин үйүнө барып, так айтылган убакытта келип эле эшиктин коңгуроосун басат. Эшикти Прамоддун аялы Симми ачып, Акаш болсо ага "Мени Прамод пианино ойноп берүү үчүн чакырган" десе, Симми күйөөсүнүн үйдө жок экендигин айтып, кайра артка кете берүүсүн суранат. Анда Акаш Симмиге "Сиздин күйөөңүз сизге күтүлбөгөн жерден белек кылайын деп жаткан. Ал азыр келип калат болуш керек" деп көгөрүп туруп алса, ошол эле кабатта жашаган кемпир эшигин ачып калат. Анда Симми ыңгайсызданып көзү азиз Акашты үйүнө киргизип, түз эле пианинога алып барганда Акаш дароо ойной баштады. Бир аз ойногондон кийин эле Акаштын көзүнө маңдай жакта жаткан жансыз адамдын буту көрүнүп, Акаш дароо чочулап кетип, бирок пианинода ойноосун токтоткон жок. Симми болсо ошол жерде эмне кылаарын билбей турат. Ал Акашты чындап эле көзү азиз катары көрүп, эч нерседен чочулабаган сыяктуу. Бир кезде Акаш Симмиден дааратканага кирип чыгайынчы деп суранып, Симми аны жетелеп алып баратканда,
Акаш Симинин күйөөсү Промот өлүп жаткандыгын өз көздөрү менен көрөт. Сими аны дааратканага киргизип эшикти жапканда, Акаш дагы эле көзү сокур адамдай болуп колун жууп баштайт. Анткени ошол эле дааратканада тапанча кармаган бир адам турган болчу. Акаш эч сыр бербей ал жактан чыгып, кайрадан пианинода ойной баштайт. Көрсө тапанча кармаган адам Симинин ойношу болуп чыгып, ал Промотту сүйөм күйөм дегени менен бери жакта кылгылыкты кылып жүргөн болот. Промот аялына мен бул күнү шаарда болбойм деп айтып койгону менен белектерин көтөрүп алып ага күтүлбөгөн жерден келип калат. Ошондо аялы үйдө башка эркек менен экенин көрүп, эмне кылаарын билбей калган Симинин ойношу болсо Промотту өлтүрүп салган. Акаш пианиносын чертип жатканда, экөө Промоттун денесин бир чоң жүк салгычка бекитип, андан соң Сими Акашка калп эле роль ойноп, күйөөсү Промот шашылып келип кайра кеткендей түр көрсөтүшөт. Акчасын алган Акаш болсо билмексен болуп ал дагы үйдөн чыгып кетти. Ошондон кийин Акаш көчөдө отуруп алып, эми андан ары эмне кылсам экен деп ойлонуп жаткан. Анын маңдайына лотереялык билеттерди саткан Саку деген аял келип, андан билет алуусун суранат. Акаш болсо чечим чыгардыбы айтор, унаага жетип түз эле полиция мекемесине аттанат. Ал жака келген Акаш эми гана болгон ишти айтайын деп жатса, маңдай жактан инспектор Манахар чыгып келип калат. Көрсө жанагы Симинин ойношу дал ушул инспектор Манахар экенин түшүнөбүз. Манахар Акашты дароо таанып анын жанына келип, Акаш болсо билмексен болуп менин мышыгым өлүп калды. Аны өлтүргөн адамды таап бергиле деп баштайт. Башка полициялар Акашка мышык үчүн да ушинтип келесиңби деп башташса, бир нерседен шектенип калган инспектор Манахар бул ишти мен өзүм карайм деп Акашты ээрчитип алып анын үйүнө жөнөшөт. Үйүнө келгенден кийин Манахар Акашты текшерип, чындап эле анын көзү сокурбу, чындап эле анын мышыгы өлдүбү текшере баштайт. Ал керек болсо Акаш сүйлөп жаткан кезде ал жакты көзү бычакты да ыргытып көрдү. Бирок бактыга жараша Акаш Манахарга эч нерсе билдирген жок. Бирок Акаштын мышыгы үйүнө кайтып келип калып, Акаш калп эле инспекторго рахматын айта баштаганда, Манахар анын үйүнөн кетип калды. Ошентип Акаш эртеси күнү эч нерсе болбогондой болуп, Софиянын атасынын ресторанына барып пианинода ойной баштайт. Ошол эле ресторанга Сими дагы пианистти акмолоо үчүн келдиби айтор. Тааныштарына күйөөсү үйдөн чыгып кетип келбей жаткандыгын айтат. Бир күн өтпөй эле анын күйөөсү Промоттун денесин дарыянын жээгине табышты. Полиция бул ишти ууручулук, тоноочулук катары карап, Промоттун жанындагы ийри суммадагы акчасы, кол сааты жана башка баалуу заттары жок экендигин айтып чыгышат. Аны унаасы менен кошуп дарыяга чөктүрүп жиберишкен. Билмексен болгон инспектор Манахар бул ишти өз колуна алып, калп эле териштирүү иштерин жүргүзмөкчү болуп, Промоттун аялы Симини чакырып, Промоттун кызы жана ошол күнү келген пианистти да чакырышат. Албетте Акаш баардыгын билип турган болсо дагы эч нерсени билбеген кишинин ролун ойношко аргасы жок болчу. Промот синикти акыркы сапарга узатып жатышканда, ошол эле кабатта жашаган баягы кемпир бир полицияга келип, мен Промоттун кошунасы болом. Баардыгы силер жаңылыктардан айтып жаткандай эмес. Ал күнү Промоттон башка 2 адам дагы үйүнө келген деп айтып берет. Бул жөнүндө угуп калган Сими кемпир анын артын ачканы жатканын түшүнүп калып, үйдө жалгыз кезде кошуна кемпирди чакырып чыгып сүйлөшүп жатып эле, күтүлбөгөн жерден аны бийик имараттан учуруп жиберип өлтүрүп салат. Дал ушул мезгилде лифттин оозу ачылып, ал жерде турган Акаш Сими кемпирди кулатып жибергенине да күбө болуп калат. Ал кайра эле билмексен болуп, эч нерсени көрмөксөн болуп, Сими андан сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң деп сураса, Акаш ага мен Промоттун кызы Даяндын көңүлү чөкпөсүн деп, ага атайын пианино чертип берүү үчүн келдим деп коет. Чынында Акаш бардык чындыкты ошол кабаттагы кемпирге айтуу үчүн келе жаткан болчу. Шашылып эле эптеп үйүнө жетип келген Акаш бардык чындыкты Софияга айтмакчы болуп, ага телефон чалып чакыра баштайт. Дал ошол учурда баягы жаш бала аны көрүп калып, телефонун жогору көтөрүп, Акаш кадимкидей эле көзү көргөн адам сыяктуу окат кылып жүргөндүгүн видеого тартып алат. Баланын мындай кылганынын себеби ал буга чейин деле Акаштын бир канча жерден көзү көрүп эле басып жүргөндүгүн байкап калган эле. Бирок Софияга чейин эле ал жерге Сими келип калат. Ал калп эле Акашка ыраазычылыгын айтымыш болуп, ага бир таттуу жемишти берет. Акаш болсо меймандостугу үчүн аны кофе ичүүгө чакырып, Сими берген жемишти жеп, андан соң кофеге отурушат. Сими бул жерге Акаш чындап эле көзү көрбөйбү же көрөбү текшерүү үчүн келген. Ал коркунучтуу бет капты бетине кийип, Акашты коркутканга аракет кылып, бирок Акаш эч нерсени көрбөгөндөй болуп эле ишин уланта берет. Анда Сими Акаштын кофесине бир даарыны кошуп, аны даана эле көргөн Акаш болсо кофесин ичпей байкамаксан болуп төгүп алат. Ошондо Сими тапанчасын алып чыгып Акашты коркута баштап, Акаш болсо көзү көрөрүн мойнуна алып, бирок мен эч кимге эч нерсе айтпаймын, мен жакында Лондонго кетем, менин артыман акмалоону токтот, мен сени билбейм, сен мени билбейсиң деп сүйлөп жатып эле башы айланып ошол жерден жыгылып калат. Көрсө жана Сими кирип келип эле берген жемишинде уктатуучу дары болгон экен. Дал ушул учурда София дагы Акаштын үйүнө келип калган болчу. Баягы бала анын алдынан тосуп чыгып, Акаштын көзү сокур эмес экендигин далилдеп видеону көрсөтөт. Ачуусу келген София эшикти такылдатып,
Бирок эшикти Симми ачып София үйгө кирет. Симми болсо атайлап Акаш аны менен мамиле куруп жүргөндүгүн айтат. Ачууланган София болсо ыйлап эле ал жерден кетип калды. Бир нече сааттан кийин гана эсине келген Акаш көзүн ачса деле көзү көрбөй бул жолу чындап эле сокур болуп калганын билет. Көрсө Симми бул жолу ага чындап эле кооптуу даарыны берип анын көзүн азиз кылып коюптур. Эми Акаштын көзү чындап эле көрбөй калгандыктан ал полицияларга арызданса деле ага эч ким ишенмек эмес. Симми кетип калгандан кийин чындап эле көзүнөн ажырап калган Акаш Софиядан жардам сурамакчы болуп телефон чалып, бирок такыр эле байланыша албай койду. Кийинки көрүнүштө Симми менен Манахардын сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Симми Манахарга дары берип Акаштын көзүн сокур кылып салганын айтса, Манахар Симмиге сен эмне үчүн андай кылдың, аны биротоло эле өлтүрбөйт белең деп айтып, анда ачууланган Симми эмнеге эле баардыгын мен өлтүрө беришим керек экен, бул ишти өзүң бүтүргүн деп кыйкырат. Анда ишти биротоло бүтүрөйүн деген Манахар кечинде Акаштын үйүнө келип аны муунтуп өлтүргөнгө аракет кыла баштайт. Бирок Акаш жулкунуп жатып эптеп андан бошонуп кетип көчөгө качып кеткенге мүмкүн болот. Бул жолу анын көзү чындап эле көрбөй калгандыктан кайда бараарын өзү билбей көчөдө уктап калып эртеси ооруканадан ойгонот. Аны бир дарыгер, айдоочу жана баягы лотереялык билеттерди саткан Саку деген аял алып келиптир. Анда Акаш алардан жардам сурап, мени көз дарыгерине алып баргыла. Мен көзүмдү айыктырып Лондонго кетишим керек деп айтып, тигил үчөө болсо Акашты тынчтандырып коюп сыртка чыгып кетишет. Арадан бир канча саат өтүп, жанагыл үчөө сыртта бир нерсени сүйлөшүп жатышкандарын көрөбүз. Көрсө алар эч кандай жакшы ниетте эмес эле. Акаштын органдарын алып, кымбат баада сатып, акчасын тең бөлүшкөнү жатышкан болот. Ошентип алар Акашты алдап, анын көзүн даарылайбыз деп башташып, бирок бир кезде Акаш операция кылганы жатканын түшүнүп калат да ызы-чуу чыгара баштайт. Алар Акашты тынчтандыруу үчүн уктатуучу дарыны сайышып, бирок уктаар алдында Акаш Сакуга мен сени тааныймын, сенин колуңда сүрөтүң бар. Эгер мага жардам берсеңер, мен силерге $1 миллион акча таап берем деп айтат. Акаш уктап калгандан кийин тигил үчөө ойлонуп калышат да. Саку Акаш мени кайдан тааныйт деп ойлонуп, акыры чечим кылып аны операция кылбай коюшат. Эсине келгенден кийин Акаш тигил үчөөнө Симми менен Манахардын болгон окуясын айтып берип, силер бул чындыкты айтып Симми менен Манахарды коркутсаңар болот. Аларды коркутуп $1 миллион сурап алгыла. Анткени Симминин күйөөсүнүн $1 миллион эми аларда калды деп айтат. Ушул иштин баардыгын мен айткандай кылып уюштурсаңар, $1 миллион бат эле аласыңар, анан бөлүшүп аласыңар деп айтып, чоң акчага кызыгып калган үчөө болсо эми Акашка жардам беришип, дароо эле планды түзүп ишти баштап калышат. Симми үйүнө келсе эле Акаш промоттун кызы Денниге пианино чертип берип жаткан болот. Анда Симми Акашты үйүнө жеткирмекчи болуп унаасына салып, бирок аны Манахардын колуна алып барып берип өлтүртмөкчү болуп жөнөйт. Акаш болсо жолдо катар атайын Симми менен сүйлөшкөнү келгенин айтып, сен мага ири суммадагы акчаны бербесең, мен баардык чындыкты ачыкка чыгарам деп коркутуп, бирок Симми Акашка билгениңди кылып ал, эмне кылсаң да мен сага бир да тыйын акча бербейм деп коет. Ушундай болоорун билген Акаш экинчи планды даярдап койгон эле. Так көпүрөнүн тушунан рикшанын айдоочусу Симминин унаасынын жолун тороп алып, Акаш болсо Симмини дары менен уктатат. Ошентип алар Симмини уурдап кетип калышып, эми анын ойношу Манахардан $1 миллион талап кылмакчы болушат. Алар а дегенде эле Манахардын өзүнүн аялына телефон чалышып, баардык чындыкты айтып беришип, эгер күйөөңдүн репутациясы бузулушун каалабасаңар, анда тез арада бизге акчаны алып келип бергиле деп айтышат. Күйөөсүнүн ойноштук кылып жүргөнүн билген Манахардын аялы ызы-чууну чыгара баштап, Манахар акыры аялын араң дегенде тынчтандырат. Полиция болсо баягы дарыядан Симминин унаасын жана бут кийимин табышты. Бул жолу алар Симми өзүн өзү өлтүрдү деп божомолдошот. Ал эми көзү башы таңылып турган Симми болсо тигилерге каршы чыгып, дарыгер болсо анын канын алып текшерип, мен сенин бөйрөгүңдү сатам деп коркутат. Манахар болсо чындыкты жашыруу үчүн бир баштык толо акчаны алып келип, баардыгын келишим боюнча кылуу үчүн бир имаратка келгенде, тигил үчөө Акашка да ишенбей, аны да таңып салып кетип калышат. Ошентип тагдырга жараша Симми дагы Акаш дагы бир эле бөлмөдө таңылып калып калышып, Симминин канын текшерген дарыгери болсо таң кала баштайт. Манахар белгиленген жерге барып акчаны таштап кеткенде, Морли барып акчаны ала баштап, бирок акчаны бергиси келбеген Манахар кайра келип баардыгын кырып өлтүрөйүн деген байтор Морлини атып жиберет. Ал төмөн жака качканда Манахар лифт менен түшүп жөнөп, дал эле ушундай планды күтүп турган Саку болсо электр жарыгын өчүрүп салат. Ошентип инспектор Манахар лифтте камалып калып, Саку болсо жарадар болгон Морлини дароо эле ооруканага шашылып алып жөнөйт. Бирок ооруканадан Морлини сактап калууга мүмкүн болбой калып, Саку жанагы баштыкты ачып көрсө, ал жакта дагы жасалма акчалар болуп чыгат. Ушул эле учурда Симми дагы Акаш дагы аракеттенип жатып, колдорун бошотуп алышат. Симми дароо эле сырттан кирип келген дарыгерге кол сала баштап, Акаш дарыгерге жардам берип, экөөлөп жатып Симмини уктатып салышат. Ошондо дарыгер Акашка, сен мага жардам бердиң, мени сактап калдың. Симминин бөйрөгүн алып, өтө бир кымбат баага сатабыз, мен баардыгын сүйлөшүп койдум. Сен болсо мага жардам бергениң үчүн акчанын бир бөлүгүн сага берем деп айтып, Симмини унаанын аркасына салып, Мумбай шаарын көздөй жөнөп кетип калышат.
Бирок Акаш мен өлтүргүч эмесмин деп өзүн жаман сезе баштады. Дал ушул күндөн кийин арадан 2 жыл убакыт өтүп, баягы София бардыгын унутуп өзүнүн жыргал жашоосу менен Европада эс алып жүргөн болчу. Бирок ошол жерден Акаштын сүрөтүн көргөндө өткөндүн бардыгы эске түшүп, ошол эс алуучу жайга кирип барса, ал жерде Акаш өзүнүн музыкалык тобу менен бирге бир топ ийгиликке жана атактуулукка жетишип калган экен. Софиянын колдорун кармаган Акаш аны дароо таанып, экөөсү сүйлөшө баштап, Акаш Софияга 2 жыл мурда эмне окуялар болгондугун айтып бере баштайт. Көрсө дарыгер менен Акаш кетип бара жатканда, унаанын артындагы Сими ойгонуп кетип, дарыгер ага дагы бир жолу уктатуучу дарыны саюуга кеткенде, күтүлбөгөн жерден Сими дарыгерди өлтүрүп салганга жетишиптир. Андан ары унааны Сими айдап жөнөп, бир кезде Сими сүйлөгөндө гана Акаш бардыгын түшүнүп калат. Сими Акашты унаадан түшүрүп, андан ары жүрүп кетип, бирок бир кезде кайра артка кайрылып, Акашты унаа менен сүзүү үчүн жөнөп калат. Дал ушул кезде биз тасманын башындагы коенекти көрөбүз. Аны дыйкан аткылап кууп келе жаткан болчу. Сими Акашты дээрлик сүзүп өлтүрөйүн деп калганда, жанагы жол жээгине чыккан коен так унаанын алдына секирип, чочуп кетип башкаруусун жоготкон Сими болсо ала салып кетип ошол жерден көз жумат. Акаш болсо андан ары эптеп автобус менен Мумбайга келип, досунун жардамы менен андан ары Лондонго келип ушул жерде иштей баштаган. Азыркы күндө анын атактуулугу өсүп жаткан учуру. Мына ушул нерселерди Акаш Софияга айтып берип, мындан кийин байланышта бололу деп бири-биринин номерин алышат. Экөө коштошуп, Акаш адатынча таягын кармап үйүнө жөнөп, бирок жолдо жаткан нерсени таягы менен чаап жиберет. Биз ошондо Акаш көздөрүн даарылап айыктырып алганын түшүнөбүз. Бирок ал дагы эле мурунку карьерасын тандап ишин кылып жүргөндөй. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.